Мен сиздин биринчи умураңыз жөнүндө сурагым келип атат. Эсиңиз жана айтып атасыз, бир аз айтып кеттиңиз. Жашоо өзгөрүш керек деп сиздики өзгөрдү беле? Умурадан кийин. Жашоо аябай эле өзгөрдү. 2017-жылда ушу биринчи 2016 2015 эсимде жок. Ушу баргандан кийин эми намаздарда деле көбүрөөк неме болчук. Мындай эми азыркыдай эмес болчу да. Азыр Аллага шүгүр катар умра кылган Аллах Таала жакырчылыктан сактайт. Бул эми исламга ишенген адамга да бирок действительно ошондой ниетте болсо, мындай Алладан жакшы кылып дуа кыла турган болсо, мисалы бизнестерибизде да, иштерибизде да береке болду, жашообузда да береке болду. Аллах Таала ырыскын да кеңейтип берди. Бул акыйкат да. Эгер чын жүрөктөн адам ишене турган болсочу. Аны өзү Кабаны көргөндө, биринчи көргөндө дуалар кабыл болот дейт. Ошого мен 100% толук ишенем. Мындай даярданып барыш керекпиз да. Бирок бизде мындай умра азыр мындай бул саякат эмес да. Бул умра Алланын үйүнө болгон сапар да. Эгер азыр президент чакыра турган болсо, адамдар келгиле дей турган болсо, резиденцияда турганда чекесинен тертип кеткендерди көргөнбүз да. Азыр президент менен жолугушуп болот, кандай болот экен депчи. Ушу президенттерге да өлүм берген, өмүр берген, ушул ааламды жараткан падышалардын падышасы Алланын үйүнө барган адамда таасир жок да. Эми чакырдың не келдим да депчи. Анан Кабага барганда жүрөгүнөн анан каяктан эме чыгат, жаш чыгат. Эгер даярданып бара турган болсо, пайгамбарыбыздын өмүр баянын үйрөнүп бара турган болсо, бул жашоосунда, өмүрүндөгү бул сапар өтө улуу сапар да. Бул сапар пайгамбарлардын сапарына окшош сапар. Бул сапар сахабалардын сапарына окшош сапар да. Бул өтө Алланын үйүнө болгон сапар да. Ошол жака даярданып барбай эле кетер күнүнө билет да. Эптеп септеп лабайк деле жаттабайт, эчтеке барбайт. Эгер даярданып бара турган болсо, я Аллахым депчи ошол жерден чынында тоо кылып бара турган, я Аллахым. Лабайктын сөзү ошо, я Аллахым, мына мен алдыңдамын. Сенин эч бир шеригиң жок. Сенден башка сыйынууга татыктуу зат жок. Я Алла, мен күнөөлөрүм мойнума толуп келдим. Билип кылган күнөөлөрүм бар, билбей кылган күнөөлөрүм бар, атайын кылган күнөөлөрүм бар, жаштыгымда кылган күнөөлөрүм бар, мастыгымда кылган күнөөлөрүм бар. Кой бул арам десе болобу, башымды тыгып алып күнөөлөрүм бар. Алла, сен мээримдүүсүң, я Алла, тоо кылдым. Кимди капалган болсом, алардан да кечирим сураймын. Я Аллахым, сенден да кечирим сураймын. Я Алла, кечир мына деп көз жашы менен төгө турган, бул чынында мындай кайгыра турган болсочу, Алла кечирбей койгондон уялат да. Алхамдулиллахи роббил аламин. Алла мээримдүү да алчы. Алла кечирет. Эгер чынында ошондой даярданып бара турган болсо, Кабанын касиети канчалык ошонун жүрөгүндө болсо, ошончо урат да. Анан эчтеке даярданбай эле, туристтей эле барып ошол жакта жүрүп эчтекени түшүнбөй эле кетип калат да. Түшүнбөй эле кетип калгандар бар. Кудай сактасын, ошондой болуп кетип калгандарчы. Бүгүнкү күндө ошон үчүн мен айтам, умрага барганда даярданып барыш керек да.